Катар мамлекетинин экономикасы нефть жана газга байланган. Анткени бул чакан өлкөдө өндүрүлгөн кен байлыктын көлөмү Катар элине жетип ашып турат. Катар өлкөсү тез темпте 80-жылдарда өнүгө баштаган. Ага чейин бул өлкө Улуу Британиянын колониясы болуп турган. 80-жылдарга чейин катарлыктар балык уулоо жана соода саттык менен жан багып келишкен. Бирок 2 эселик өнүгүү прогресси 1995-жылы башталган. Себеби ушул жылы Катарды башкарып турган элин ойлобогон Халиф бин Хаманды өзүнүн уулу Шейх Хамад бин Халиф Аль-Тани бийликтен кулаткан. Катар мамлекетинин негизги киреше тапкан жайы нефть жана табигый газ болуп саналат. Мамлекеттин ички дүң продукциясынын 55% так ушулар толтурат. Жана 2000-жылга алынган маалыматка караганда, өлкөнүн жер астындагы газдын көлөмү 900 миллион тоннага жетет. Аны өндүрө турган мезгилде болсо 20 триллион куб метрге жетип, көгүлтүр отко айланат экен. Газдын запасы менен Катар дүйнөдө 3-чү баскычта турат. Алдыда болсо Орусия жана Иран өлкөсү. Бул өлкө жаратылыш байлыктардан сырткары темир шеетүүчү, жер семиртүүчү жана цемент өндүрүүлөр менен алектенет. Айыл чарба индустриясынын продукциясы өлкөдөгү 10% гана элди камсыздап турат. Өлкөдөгү өнөр жай ишканалардын көбүнесе мамлекеттин эсебинде. Бирок акыркы жылдары жеке инвесторлордун ишканалары да бул өлкөдө өнүгүп баштоодо. Мамлекет чөлкөмдө жайгашкандыгына байланыштуу жана жарандардын көбөйгөндүгүнөн ичүүчү тузсуз суунун жетишсиздиги кескин байкалган. Бирок алар мындай оор кырдаалдардан чыгуу жолун табышкан. Эбегейсиз чоң ишканаларда өлкөдө көп чыгып жаткан газдын жардамы менен деңиздеги туздуу сууну буулантып, тузсуз ичүүчү сууга айландырып, оор кырдаалдан жол табышкан. Катар мамлекетиндеги жарандардын жашоосу Батыш Европадагы өлкөлөрдөн кем калбайт. 2011-жылдык маалыматка караганда, ар бир жаранга ички дүң продукциясынын көлөмү $102.700 бөлүнгөн. Ошол эле жылдагы жалпы ички дүң продукциянын көлөмү $181,7 миллиард түзгөн. Азыркы учурда Катар бийлигинин башкы максаты түгөп калуучу табигый байлыктардын бар мезгилинде газ жана нефтинин көз карандылыгынан чыгууну, башка киреше булактарын табуу болуп саналат. Элбек Исмаил Жанулу, Телега Динабеков, Позитив программасы.